Алымбек Датка Асанбай уулу. Алымбек Парванача 1799-1862 жылдары Кыргыз элинен чыккан көрүнүктүү мамлекеттик ишмер. 27 жашында Кокон ханы модалиге кызмат өтөй баштаган. 31 жашында ага даткана майгарылган. 32 жашында Анжиян вилаятынын беги болуп дайындалып, Кокон хандыгынын ордосунда таасирдүү саясий роль ойногон. 1842 жылдары Шералыны хан көтөрүүгө жигердүү катышкан. Анжиян вилаятынын борборун Ош шаарына көчүрүп, бул шаардын социалдык экономикалык өнүгүшүнө чоң салым кошкон. Балдар үчүн медресе курдурган. 1845 жылдары ордого каршы Ош көтөрүлүшүн жетектеген. Хандагы саясий жана мамлекеттик 30 жылдык ишмердигинде журт кызыкчылыгын эл мүдөөсүн биринчи орунга койгон. 1862 жылы 24 февралда Малла ханды өлтүрүү үчүн Кутумга заговорго катышкан. Тактыга Шералы хандын 12 жаштагы жээни Шамуратты отургузуп, кыска мөөнөт ага аталык болуп турган. Кокон хандыгынын акыйкатсыз баскынчы саясатын колдогон эмес. Алымбек Датка бүткүл кыргыздарды баш коштуруп, өз алдынча кыргыз мамлекетин түзүүгө далалаттаган. 1862 жылы хан сарайындагы кезектеги заговорда курман болгон. Эстелиги Ош шаарында орнотулган. Алымбек Датка ири агартуучу. Алымбектин медресеси же Ак медресе Ош шаарында 1844 жылы салына баштайт. Башка архитекторлору катары Самаркандтан Камал ибн Кадрылла, Кашкардан Ахматбек ибн Курбани чакырылат. Алардын чыгымын, үй бүлөсүнүн каржы муктаждыгын бүт Алымбек Датка өзү көтөргөн. Имарат 6 жылдан соң 1850 жылы бүткөрүлгөн. Медресе Ак Буура суусунун оң жээгинде, чыгыш тарабында азыркы борбордук базарга Кара суу жактан келип кошулган жолдун тоомунда жайгашкан. Ал Кокон хандыгынын жана Бухара шаарындагы атактуу медреселер менен бир катарда турган. 4 купасы алдындагы эки бурчунда 2 мунарасы болуп, алардын ар биринин бийиктиги 15 метр келген. Имарат 2 кабат болуп, шыптары бийик курулган. Экинчи катарга айланма тепкечтер менен көтөрүлүшкөн. Окуу процессин жүргүзүлүүчү дарсканалары, намазканасы, кең жана кооз түркүктүү айвандары, чарпаялары, мударис каналары жана 28 чакан бөлмөдө турак жатак жайлары курулган. Мындайча айтканда, үй жүрөлөрү курулган. Жатак жайында бир эле мезгилде 3 мударрис 80ден 100 талабага, окуучуга чейин окуткан. Ал эми алдындагы кооз ауза, хауз көлмө, бассейн, Тоо дарыясынан муздак таза суу улам кирип жаңыртылып турган. Мударистери Мекке, Кашкар, Бухара, Самарканд, Кокондон келген. Медресе башчылары, мутаваллилери Алымбек Датка 1850-1862 жылдары, андан кийин Жаркынбай 1865 жылга чейин, андан кийин Абдылдабек, Камчыбек, Курманжан Датка, Баатырбек болгон. Медресеге таандык 10 000 танап жер Алымбек чек деп аталган Чынабат кыштагында, Папанда, Көкбелде 120 соода дүкөнү жана устаканасы иштечү. Медресенин мыкты бүтүрүүчүлөрү Бухара, Самарканд, Ташкент, Кокон, Тегеран, Дамаск, Багдад, Стамбул, Кашкар, Мекке, Каир сыяктуу ири шаарлардагы чоң окууларга жиберилип, ал жактагы окуусун Алымбек Датка жана кийин анын балдары камсыз кылып турган.